Бишкектеги ботаникалык бакчанын тегерегиндеги маселе кайрадан көтөрүлдү. Бул ирет бакчанын аймагында ветеринардык лаборатория куруу демилгеси туура эмес болору маалымат жыйында айтылды. Жетекчиликтин айтымында Айыл чарба министрлиги сунуштап жаткан жайды куруу сейсмикалык жактан алып караганда чоң катачылык болот. Энвер Гареев атындагы ботаникалык бакча Борбор калаада калган жалгыз жашыл аянт болуп саналат. Ошондой эле бактарды суугаруу, күзөт, бак тигүү, тазалоо жана башка муктаждыктар үчүн каражат бөлүнбөйт. Дагы бир маселе өзгөчө коргоо алынган жаратылыш аймактары жөнүндө мыйзамда алар республикалык бюджеттен каржыланышы керектиги айтылган. Бирок бюджет кызматкерлеринин айлык маянасын гана төлөп берет. Айтор калаадагы жашыл аймакка байланышкан чырлуу маселелерди биз да талкуулаган турабыз. 11 каналынын түзүүсүндө ботаникалык бактын жетекчисин билдейтин аткаруучу Медет Ахматов бизде келип отурат. Саламатсызбы, Медет мырза? Саламатсызбы. Айтсаңыз, Кытайлык гранттын эсебинде 4 гектар жерге лаборатория куруу демилгеси эмне үчүн дал ушул аймакка салуу керек деп жатышат. Айлана чөйрөнү коргоо агенттиги да бүтүм чыгарып башка аймак издөө керек дешкен эле. Эмнеге бул чечим эске алынбай жатат? Же бул жерде башка да кызыкчылыктар барбы? Эми биз ушул проблема айтылгандан баштап биз да айтып атабыз, что ветеринардык лаборатория Кыргызстан үчүн керек. Бирок ботаникалык бактын аянтында, аймагында эмес. Эскертип коеюн, 2010 жылы канадалыктар дагы ушул биологиялык лабораторияны курабыз дешкен. Ушул ботаникалык бактын аймагында. Ошондо өкмөттүн токтому да чыккан. Бирок ошондо окумуштардын оюн угуп, коомчулуктардын оюн угуп, мындай эмеге жыйынтыкка келишти өкмөт. Альтернативдүү территорияны тапканга тапшырма беришкен. Бүгүн болсо кайра ушул суроо туулуп атат. Биз эмне үчүн бул территорияга курганга болбойт деп айтып атабыз. Мына сиз өзүңүз айтып кеттиңиз. Сейсмология жагынан коркунучту бар. Экинчиден бул булар тандаган территория 15 метр Алмедин дарыясынын ушу алыстыгы турат. Бул аябай жакын. Ошон үчүн бул суу коргоо жагынан бул да коркунуч алып келиши мүмкүн. Үчүнчүдөн бул атайын коргой турган аянт, закон бар, жер кодекс боюнча бул жерге башка ботаникалык бакка каршы болгон жумуштар аткарылбаш керек. Негизи эле ботаникалык бакчага лаборатория куруу демилгеси муну менен экинчи ирет көтөрүлүп жатат. Мындан бир нече жыл мурун канадалыктар биологиялык лаборатория курабыз деп чыгышканда катуу сынга кабылышкан эле. Улам бул бакчага көз арткандар болуп жаткан соң балким өкмөт жогорудагыдай сунуштарга өзүнчө жер бөлүп берүү маселесин караштырышы керектир. Биздин оюбузча бул Айыл чарба министрлиги ошол эмени көтөрүп атат, проектти. Биз ушул Айыл чарба министрлигине кайрылат элек, жакшылап карап, башка аянтты тапса, мүмкүнчүлүк толук бар. Себеби Айыл чарба министрликте ар түрдүү институттар бар карамагында, башка территориялар бар. Ошону жакшылап карап, бир мониторинг жүргүзсө, биз оюбузча туура лабораторияга туп-туура келген территория табылышы мүмкүн. Эми мына бакчанын өзүндөгү жайга келсек, кечээ түнү 2 гектарга чейин жер өрттөлгөн экен да, бакта жаша эч ким жабыркабаптыр. Бул эмне болгон окуя? Негизи бакчанын аймагына киргендердин өз тартиби көзөмөлдөнөбү? Көзөмөлдөнөт, бирок өзүңүз билесиз, территория аянт аябай чоң, 127 гектар. Анан жумушчулар жетишпейт, кароолчулар жетишпейт. Ошон үчүн биз бүт аракет кылабыз. Мына 2 жылдан бери суу маселесин биз чечтик. Суу жагынан дайыма сугарылып турат. Бирок эми мындай аянтты коргоо өтө кыйын. Мына өзүңөр билесиңер, тегереги баары мына микрорайондор бар. Көк жар айылы бар. Бер жагында дагы көк жар дагы эмеси бар, жашап тургандар бар. Элдер көп кирет. Баарын биз коргой албайбыз. Ошон үчүн балким ушул тамеки тартып таштап койгонбу, ошондон өрт чыккан. Негизи күн ысык болуп атпайбы? Күн аябай ысык болуп атат. Учурда жайкы сезондо күн катуу ысып, кургакчылыкта болуп жатса керек. Негизи эле ал жактагы өсүмдүктөргө суу жеткирүү маселеси кандай болууда? Эми суу маселеси
жакшы эле, жетиштүү. Биз эми суу бере турган мекемелер менен биз келишим түзгөнбүз. Биз убагында акча которуп беребиз, алар бизге жетиштүү сууну берип турат, бирок проблема эмнеде бар? Бул ирригациялык система баардыгы эскирген. Булар Советтик Союз убагында курулган. Бирок азыр биз ушул генералдык план, реконструкциянын генералдык планын иштеп чыгып атабыз. Буюрса сентябрь, октябрларда ушул биринчи проект биз даяр болот, ошону биз сунуштайбыз. Ошол реконструкция, генералдык план реконструкция боюнча ушул как раз ирригациялык системаларды оңдоо боюнча дагы сунуш болот. Мына буга чейин мэрия жол кеңейтүү аракетинде байланыштуу ушул бакчанын айланасында оңдоо иштерине дуушар болот дешкен эле. Сиздер кат жазып, бир канча жыл бою эмгек менен өстүрүлгөн уникалдуу бак дарактардын кыйылышына, кошумча ирригациялык системанын бузулушуна алып келет дегенсиздер. Бул маселе чечилдиби? Бул маселе чечилди. Ушул азыр чечим кабыл алынды. Ушул жолду ботаникалык бактын кеңейтүү жагынан токтотулсун деп. Маегиңизге рахмат. Ботаникалык бактын жетекчисинин милдетин аткаруучу Медет Ахматов болду. 1938 жылы түптөлгөн бул бакчада бүгүнкү күндө бак дарак, бадал, гүл, дары чөптөрдүн 5,5 миңден ашуун түрү бар. 160 гектар аянтты ээлеп жаткан бакча өсүмдүктөрдүн ар түрдүүлүгү боюнча Борбор Азия жана КМШда биринчи орунда турат. Рахмат сизге.